Балыкчы шаарында коррупцияга каршы күрөшүү боюнча жыйын өттү. Бүгүн 13 январда Балыкчы шаарынын мэриясында шаар мэрия Азамат Арнабек уулу, шаардык УКМКнын башкармалыгы жана Балыкчы прокуратурасы менен биргеликте генерал полковник Камчыбек Ташиевдин коррупцияга каршы күрөш демилгесинин негизинде шаардык мэрия жана бардык укук коргоо, ошондой эле мамлекеттик, муниципалдык мекеме жетекчилеринин катышуусунда жыйын өткөрүлдү. Сиздердин араңыздарда түшүндүрүү иштери жүргүзсөк, Балыкчы шаарында коррупциялык көрүнүштөрдү дээрлик жойсок болот. Жыйындын күн тартибинде президент Садыр Жапаров кол койгон жаңы мыйзамдарга жана 2025-2030 жылдарга карата мамлекеттик стратегияга ылайык коррупцияга каршы күрөшүү чараларын күчөтүү маселеси каралды. УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич дагы соц тармактан дагы катуу эскертүү берди бардыгыбызга. Ушул жерде министрликке караган, агентство, департаменттерге караган жетекчилер отурат, жергиликтүү өз алдынча башкаруу мэриянын ичиндеги структурасында иштегендер да отурат. Бүгүнкү эскертүү бардыгыбызга таасир берет деген ишеничибиз абдан чоң. Анткени мына ушунча жыл мамлекеттик жумушта иштеп келип, бир 5000 сом же 10 000 сом же 3000 сом менен кармалып калыш бул коррупция болуп эсептелет. Ошол себептен өзүңүздөрдүн бир 20-30 жылдык мамлекеттик иштеген эмгегиңиздер текке кетип калат да. Ошол себептен сиздерди мен да чакырып кетет элем. Коррупция жок шаар, коррупция жок мамлекетте жашап, өнүгүү жолуна түшүп атабыз да. Азыр буга чейин өзүңүздөр билесиздер, ар бир тармак менен катуу күрөшүү болуп келсе, коррупция менен да ошондой катуу күрөшүү болот да. Кайсы тармактан кармала турган болсо, ошолордун жогорку жетекчилерине катуу тиет да. Ошол себептен бардыгыбыз биргеликте ушул коррупцияга каршы туралы. Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Балыкчы шаарындагы башкармалыгынын башчысы Канат Жантелиев коррупцияга каршы аракеттенүү, коррупциялык көрүнүштөрдү түп тамыры менен жоюу мамлекеттин саясатынын эң маанилүү багыты экендигин айтып, айрым мыйзамдарга өзгөртүү киргизилип, жазалардын күчөтүлгөнүн белгилеп кетти. Коррупцияга каршы аракеттенүү, коррупциялык көрүнүштөрдү түп тамыры менен жоюу мамлекеттик саясаттын эң маанилүү багыты экендигин белгилеп, жоопкерчиликтин ордугу айрым мыйзамдарга өзгөртүү киргизилип, жазалардын күчөтүлгөнүн ар дайым эстеп. Андан сырткары Балыкчы шаарынын прокурорунун орун басары Чынарбек Алиев коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча катуу чаралар көрүлөрүн айтып, коррупцияга каршы мыйзамдардын талаптарын бузууга жол берген жемкорлук, пара алуу, мамлекеттик жана муниципалдык мүлктү уурдоо, шалаакылык, кызмат адамдарынын мамлекеттик же менчик мүлктү энчилеп алуу, өзүнүн расмий статусун расмий эмес пайдалануунун натыйжасында өзү же башка бирөө үчүн мыйзамсыз пайда табуу максатында кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактылары орун алган учурда кызматкерлер аяосуз жоопкерчиликке тартылары эскертилди. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексине коррупциялык кылмыштар үчүн киргизилип жаткан өзгөрүүлөр, жазалардын катаалданышы, ушул маселелер каралып, ар бир мекеме жетекчи ишканасына бул маселелер боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Мен ойлойм, бул абдан жемиштүү иш болду бүгүнкү, себеби ар кандай кылмыштуулуктун, укук бузуунун алдын алуу бул мамлекеттик органдардын негизги милдети, негизги функциясы жана ошол функцияны аткаруу багытында коррупциялык кылмыштар боюнча катаалдашкан жазаларды түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, айрым маселелер талкууланды. Жаңы мыйзамдарга төмөнкүдөй негизги өзгөртүүлөр каралган. Коррупциялык кылмыштар үчүн күнөөлүү деп табылган адамдарга мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды ээлөөгө өмүр бою тыюу салуу, коррупциялык кылмыштар үчүн жазаны айыппулга алмаштыруу мүмкүнчүлүгүн алып салуу, коррупциялык кылмыштар үчүн күнөөсүн мойнуна алган учурда жазанын минималдуу мөөнөтүн белгилөө. Жыйындын жыйынтыгында шаардык муниципалдык мекеме ишканаларынын жетекчилерине өз кызматкерлерине түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мыйзамдын жана стратегиянын жоболорун натыйжалуу ишке ашыруусу боюнча тапшырмалар берилди.